Саламатсыздарбы? Эфирде 5 собол, көрсөтүүнү мен Азамат Баязов алып барам. Бүгүнкү коногум мамлекеттик органдардын коомдук кеңештин отун энергетика комплексинин төрагасы Асейин Аракеев агабыз. Саламатсызбы агай? Саламат. Студиябызга кош келипсиз. Агай, сизди студиябызга чакырганыбыздын бирден бир себеби энергетика тармагында азырынакы кыш жакындап келатат, күн сууктап баратат. Азыр бизде экономикалык кыйчалыш кырдаал болуп турат. Анан ушул менен катар энергетика тармагы боюнча жаралган көйгөйлөрдөн сөз баштайлык. Сиздердин аракет менен кандай бир жаңы кадамдар, жаңы пландар болуп атат? Эмне сөз болуп атат сиздерде? Былтыр Азамат экөөбүз ушул ноябрь айында чакыргандан келип бир маек кылдык эле. Анан дагы улантабыз деп былтыркы жанагы шартка жараша бул кичине үзүгүлтүккө учурап калды. Эми азыр деле кеч эмес. Чакырганыңарга чоң рахмат. Анан эми бардык жанагы тармактарда кандай кризистик жактай болуп атса, бизде ошо энергетика жагында, отун энергетика боюнча дагы көп кыйынчылык, мүчүлүштөр болуп жатат. Бирок анын чечүүчү жолдору бар. Ал кыйынчылыктан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошого арналган биз дагы ошол окумуштуулардын, чыгармачылыктардын тобу иш чарада иштеп, колдон келишинче ошо берип, былтыр дагы өзүң айттың эле. Убагында 19-жылы ошол бүткөн биздин долбоорлор бүт Кыргыз мамлекетинин айыл чарба комплексинин ошол жер айдагандан баштап, анын түшүмүн алып, анын тиги терең иштеттирип, жана переработка деп атпайбызбы. Андан кийинки болгон жыйынтыктарын кандай кылабыз деп, ошол аягына чейин комплекстүү каралган долбоорлор бар эле. Аны көз сүйлөшүп, кийинки берүүлөрдө өзүнчө бөлөлү деген ойлорубуз бар эле. Кудай берсе, азыр деле кеч эмес. Эми азыркы орайки жактай, азыркы учурдун эмесине былтыр ушундай күн бүркөлүп, мындай смог болуп, жанагы ыш болуп атканда ошондон эмне кылалы деп өзүң суроо бердиң эле. Ошондогу Бишкекте жаралган түтүндөрдүн көбөйгөнү, ошол жактай көйгөйлөрдүн көбөйүп атканы жөнүндө сөз болгон. Быйыл деле ошол көрүнүшкө баратабыз да. Кайра эле ошол ышка кептеле турган абалга баратат окшойбуз. Ооба. Бул былтыр эле мен айттым эле. Ошондон кийин жанагы тетиштин жетекчиси туура эмес билдирүү берип атат. Андай эмес, таптаза пар чыгып атат, буу чыгып атат деген немелерди айттык эле. Ал тилекке каршы баягы өзүнүн каалаганын эле ошондой айтылган сөз болуп калды. Эми былтыр мурдагы жылы бизден ушу борборубуз, Бишкегибиз дүйнөдөгү эң баягы таза эмес ыш болгон шаарлардын катарына кошулуп калган. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе болуп атпайбы? Өтө өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Убагында Фрунзе деген шаарыбыз Союздагы, СССРдагы эң жашыл шаардын бири деп туруп, ушундай сыймыктанган шаарыбыз эми ышка аралашкан түтүн менен дем алып жаткан биздин ошо шаарыбыз ушуга туш келип атат. Мунун кандай жолдору бар, муну кандай кылып чечүү маселесин азыр ар кимиси өзүнүн деңгээлинде министрликтер, илимий изилдөө институттары деле калбай калды. Аты бар, заты жок. Биздин академия, илим академиясы булардан да алгылыктуу иш болгон жок. Чындыгын айтып келсе, ал жерде институттардагы мындай бөлүмдөр дагы талапка жооп бербейт. Адистердин жылдан жылга начар даярдалып жаткан жогорку окуу жайларындагы биздин окуучулардын, студенттердин акыбалын да биз билебиз. Ошон үчүн бул көйгөйдү тез чечип, бул кыйынчылыктан эрте чыгып кетпесек,
биздин келечегибиз өтө тумандуу болуп, өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Анткени көп маселелер бар бул жерде. Убагында биз Раматылык Турдакун Суалевич депутат катары ошол министрликке тышкы соода жана өнөр жай деген министрлик болгон. Ошолдо мен министрликтин экономика боюнча кеңешчиси деп, министрлик эмес, министерствонун кеңешчиси деп иштеп турган учурларда эки бир неме болуп, сунуш болуп, бирөө эл аралык соода борбору, экинчиси Эксимбанк, экспортто импортный банк куруу боюнча ушундай тапшырма келип, жанагы тышкы сооданы уюштуруу борборун түзүп, ошондо иштеп, экспорт, импорттун баардыгы ошо биз аркылуу кетип атты. Ал кезде көп жактайлар болуп атты, кыйынчылыктар болуп атты. 96-жылдары, 97-жылдары эмеде толтура заттарыбыз бар, тиги продукцияларыбыз бар, бирок сата албайбыз, мындай деп 1,5 миллиардтын суммасында ушундай проблема болуп атат деп биз ошону тышка чыгаруу боюнча, ошондо дагы энергетика боюнча көп маселелерди караганбыз. Ачыгындагында ошондой эле жана приписка, ошондо ууруу кечкилери көбөйүп, акырында четинен тиги уурдай баштап, ошондой неме кылганбыз. Биз ошол учурда эки гана өлкө, Монголия биздин товарды алат, анан Афганистанга деп. Афганистанга ошо мен өзүм 4 жолу барып, биринчи жолу ошол официальный делегацияны уюштуруп барып келдик. Эми андан бери дагы көп нерселер өтүп кетти. Ошол тажрыйбаларыңыз, ошол кырдаал бүгүн деле керек болуп атпайбы? Бүгүнкүгө карата кеңешиңиз кандай болуп атат? Бүгүнкү аракеттериңиздер кандай, чечимдериңиздер кандай болуп атат? Эми бүгүнкү аракеттер баягы орусча айтканда патриоттор, өз элинин патриоттору колдон келишинче өзүнүн деңгээлине жараша өзлөрүнүн сунуштарын берип, колдо мүмкүнчүлүгү болуп, ошого дарамети жеткендер долбоорлорду иштеп чыгып атат. Кайбир биздин ошо замандаштарыбыз эмне көп, Кыргызстанда партия көп, Кыргызстанда жогорку окуу жайы көп, Кыргызстанда революциянын саны боюнча да кыска жылдарда ушул боюнча кыргыз эли бүт дүйнөгө өзүбүздүн баягы ушундай немебиз менен белгилүү болдук. Бирок ошол учурда кыргыз элинин, кыргыз өкмөтүнүн биримдигин кантип алдыга алып кетебиз, кантип өсөбүз дегенде бир неме партиясы дагы, ошол жанагы жулунган биздин эр азаматтарыбыз дагы, жаагын какшап, тиги жанагы немеден түшпөй аткан улан кыздарыбыз дагы бирөө ушуга чейин эч бир иш жасаган жок. Ошон үчүн азыркы кездеги биздин ошол келечекте кыргыз элинин ушундай кыйынчылыктан тез чыгып кетүү жөнүндө, анан кандай кылып экономиканы тез көтөрүү жөнүндө биз өзүбүздүн болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонуп туруп, ушундай долбоорлорду жазып, сунуштап ушинтип келебиз. Долбоорлоруңуздардын өткөнү барбы? Кайсы долбоорлоруңуздар ишке ашып атат? Долбоорлордун немеси, багыттары бул агро өндүрүш жайынын комплекстүү өсүшү, ошону ишке ашыруусу. Бул эмне дегенде, жанагы өсүмдүктөрдү эгинди айдагандан аны немесин баягы сортунан баштап, үрөнүнөн баштап, татынакай өндүрүмдүүлүгү бар үрөндөрдү колдонуп, ал жанагы техникалык культура деп атабыз, ошолорду биздин табигатка, Кыргызстандын шартына, ар бир региондун шартына карата ошол туура келген долбоорлорду биз сунуштап, Талас, Чүй, Көл, Нарын 3-4 облуска тиешелүү айыл чарбаны тез өндүрүү долбоорлорун ишке ашырдык.
Анын бардыгы мындай олар кыска англиске которулуп ушул эл аралык институттарга бүткүл дүйнө ондон атайын бир программасы бар да ушуларга берип экспертизаны өтүп ошо мурдагы жылы чоң суммадагы каражатты ала албай калышты өкмөт. Өкмөттүн бир немеси болуп калды да. Мындай айтканда орусча айтканда пробел болуп калды. Былтыр болсо мартка чейин калган 5 миллиард доллардын бардыгы ушул агропромышленный комплекс агро өндүрүш айынан өсүшү боюнча берилген немелер эле, долбоорлор эле. Эми былтыр болсо жанагы пандемия болуп калды, тиги бул болуп калды. Былтыр мына революция болуп калды. Өкмөттүн мүчөлөрү жаңырды, өкмөт башчысы жаңы келди деп эми ага карабай биз ошонун бардыгын кайра тиги жылдырып берип мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша кыймылдатып атабыз. Бул долбоорлор ишке ашса биздин ушул немебиз боюнча эсебибиз боюнча 3 жылда булар айыл чарбасы боюнча долбоорлор 2 жылда ордуна келет да 2 жылдан кийин өзүнүн жемишин бере баштайт. Эми мүмкүн болсо кийинчерээк улантканда ар бир тиги неме боюнча өзүнчө тактап берербиз. Анан ачыгын айтканда ошо агропромышленный комплекс агро өнөр жайды иштетүү боюнча комплекстин ошол биздин мамлекеттин бюджетине берген ушундай өзлөрүнүн немеси $450 миллион бир жылда берилип турат. 450 миллион. Эми мен эсептеп көрдүм, жанагы неме 26 жылда Кумтөр 1 миллиард 700 миллион берген экен. Аны алып келсек, анда 65 миллиондон эле берилген экен. Демек, могуреки өзүбүздүн ички орусча айтканда резервибизди, мүмкүнчүлүгүбүздү колдонуп, жанагы тилибизди сайратып көрүнгөн жерге барып кыйкырып өкүргөндүн ордунда ар бир адам, ар бир кыргыз үй бүлө, ар бир кыргыз жаран мамлекетке кандай жардам кылганы өзү үчүн жардам кылып атат. Өзүнүн үй бүлөсү үчүн, өзүнүн жыргалчылыгын иштеп атат. Ошону менен бирге жанагы бюджетке берген акчалары жетесе орто эсеппен алынганда $60 миллион деп айттым Кумтөрдөн. Ошо Кумтөрдүн бергенден жетесе көп берип атпайбы? 6,9 эми мындай эметкенде жетесе болуп атат. Эми ал жөнүндө айрыкча өзүнчө бир токтолорбуз. Алар мына барак өсүмдүктөрдүн болгон кыска жанагы оонго жиберген англисче немелери, переводдор ошону менен ушул Бириккен Улуттардын уюмунун жогорку деңгээлдеги экспертизадан өтүп, анан бизди ошол неме каржылайлы деген немеден өткөн долбоорлорубуз ушул. Улуттук маанидеги, ошо мамлекеттик маанидеги ири долбоорлор болуп атпайбы? Сиз айтып аткан чоң долбоорлорду түшүнүп турабыз эми. Булга ушул башталышында жана колдоо келет деп атасыз, инвестиция параллелдүү түрдө иш жүргүзө турганы көрсөтүлгөн да, Бул ошондо сиз кайсы тармактар бизге өтө зарыл болуп турган айыл чарбаны айтып атасыз. Анан кеп башында сөз кылып атпайбызбы? Биз жанагы энергетика тармагына, отун энергетикасы боюнча депчи. Ушул энергетика тармагы боюнча эми отун энергетика тармагы боюнча багытты айтып көрүңүзчү. Отун энергетика тармагы боюнча азыркы көйгөдүн биринчи десек жаңылышпайбыз. Анткени биз ушундай бир немеге акыбалга келип калдык. Муну биз тез чечип, тез ишке киргизбесек, биздин тиги өсүшүбүз, өнүгүшүбүз эң чоң суроодо турат. Муну бул боюнча көп жолу мен неме кылгам, тийиштүү жерлерге барып, татынакай бардыгы неме кылып, түшүндүрүп, билдирүү бердик эле. Анан акыркысын айтайын, Коопсуздук кеңеш, Совет Безопасности.
ошого кирип бир жолу 1,5 сааттай түшүнүк болуп, андан кийин дагы кеңирээк тиги неме бериңиз деп туруп, анан мен ошол немеде кеңири түшүндүрмө бердим. Ана көргөзүп коеюн Маврик, бул проект. Бул проект мына эки жагынан эметилген, 600 баракка немети эсептелген. Инвестициялык. Муну ошол жанагы ООНдун программасына берип, муну колдоого тапканбыз. Биздин иштеп чыккан бул долбоор комплекстүү, бир гана нерсени кабыл албайт, бардыгын. Маврики Кыргызстандагы Тоо кен өнөр жайынын кандай кылып иштетүү долбоору, буну иштетсек элге эмне пайдасы бар? Мамлекетибиз кандай өсөт? Кандай кылганда биз ушул кыйынчылыктан чыгабыз деген бир дагы сунуш болгон жок. Бардык нерсенин бардыгы эле, мисалы үчүн алыска кетпей эле Контөрдүн баш аягын көрүп атабыз. Контөрдүн башында биз ушуну берели. Эмне пайда табабыз? Кыргыз эли эмне тиги жакшылык көрөт мындан? Мамлекет кандай күч алат? Кандай орунда болот деген бир талкуу болбой ушуга келип калдык. Мисалы үчүн Маврики биз кара кечени комплекстүү иштетүү долбоор. Буга көптөгөн неме кетти. Акыл эми отурганда мына өзүң көрөсүң, ушунун баарын жазып компьютерде отуруп, көздүн нуру кетет, канча убакыт кетет, буга канчалык тиги адамдын тиги интеллектиси эмненин баардыгын чогултуп келип ушуну берүү деген өзөгүн мындай кыскача айтып бере аласызбы? Кандай механизми бар? Муну мындай кылсак деп ойлойм да, Азамат. Орайки кийинки берүүлөрдө толук мындай маалымат алып көрөрмандар, көпчүлүк биздин Кыргызстандын жарандары билиш үчүн муну кененирээк кийин токтолорбуз. Мен үстүртөн баягы жалпы маалыматты берип кетейин. Мына ушул Маврики кара кечени комплекстүү иштетүү долбоору бизге эмне берет? Ушул долбоорду иштеткенде биз 3 көйгөйдү, орусчасы проблеманы чечебиз. Это бул чоң нерселер. Биринчиси бул мына азыр эле айтып атабыз, энергетика деп. Энергетика коопсуздугун чечебиз. Кантип чечебиз? Муну ошол жерден туруп жанагы обогатительный комбинат дегенде ошол өзүнүн кара кечеде курулат. Курулганда дагы ал жерде бүт техникалардын бардыгы ага чейин курулганга чейин темир жолдун келиши, темир жолду. Андан кийин технологиялык жолдор бар. Ал жанагы килеген 100-150 тонналык теги немелер самосвалдар болуш керек. Аларды өзүнчө өтө турган жолдору болот. Атайын техникалык 50-60 сантиметрден бийик болгон железобетонный немелерди куруп, татнака кылып, анын тиги пазарыны өзүнчө деполору болот, өзүнчө неме кампалары болот. Ага барып келип иштеп турган жумушчулар үчүн вахтовый метод деп, ал жерге 14-9 этаж үй каралат. Ал жерде өзүнүн ашканасы, өзүнүн медицина жагы, өзүнчө бала бакча, мектептин баштагы окуу системасы баары каралгандагы ал жерден анан биз 2 вариант менен ошол жерден неме кылганбыз. Анан мен токтолуп кетем. Бул кара кечени алгандан кийин, иштеткенден кийин биз Кыргызстандагы 3 көйгөйдү чечебиз дебедимби? Биринчиси экологияны чечебиз. Экологияда мына эртең бүрсүгүн эле келет, мына ТЭЦ келип деги немесин жага баштайт. Кара кеченин көмүрүн жакканга болбойт экен. Кара кеченин көмүрүн жаккан биринчиден элибизге зыян болуп атат. Элибизге зыян болуп, бул эң кымбат нерсе адамдын ден соолугу. Биз билбей жүргөн бензопирен деген бир уулуу зат бул көзгө да көрүнбөйт. Жыты да жок. А эгер мындай адамдын дем алгандан кийин ал чыкпайт.
жаңғыз гана майда гана тиги эрийт экен, калган чыкпайт. Ошону дем ала берет, бир убакта бир белгилүү тиги көлөмдү алгандан кийин бул рак оорусундан. Ошон үчүн да индустарда таң калып дүйнө жүзүндө мына Бишкекте азыр рак көбөйдү, онкология оорулары көбөйдү. Рактан кийинкиси жанагы астма, анан тиги көкүрөк оору, тигинин бардыгы ушундан кеткен бир балекет. Кара кеченин көмүрүндө көп болуп атат белби? Кара кеченин көмүрү ошо бензопирен дегенди мындай сыртка чыгарганда бензопирен 82,8% ошол уузат чыгып атат дагы, анан тиги барып ары сразу тиги немеге чыгып абага, атмосферага кетип учуп кетпей, момундай слойду, монда катмарларды пайда кылып, жанагы бир караңгы болуп тигинтип бүткөндө карарып тигинтип турганы ошол. Эми биз билбептирбиз. Убагында раматылык Турлак Мусалиевич бизге кайрылып, эмне үчүн сатып алабыз? Сырттан импорт алып атабыз. Өзүбүздүн эмени карабайсыңарбы деген сунуш менен кара кеченин көмүрүн тетикке алып келип комплекстүү иштетүү маселеси каралганда, ошондо Академия наук сырттан да келген, атайын жанагы углевоздорду биз тиги Беласка тиги немеге Беларусьга заказ берип ушунда немелерди алып келели дегенбиз. Анан жанагы ленточный немелер транспортерлор бар, промышленный транспорт деп коет. Ошолорду кандай кылып биз алып келишибиз керек деген варианттары каралган. Анда биз билбептирбиз. Мен кийинчерээк тереңирээк изилдеп келгенде кара кечени 58-жылы Ленинграддык жанагы горно-химический тиги проектный институттар келип изилдеп, анын тиги запасында коюп, анан жана буруй деген ал эгер мындай неме болгондо жагылганга болот десе, анда биз ошол Союздун учурунда эле касып жага бермек экенбиз. Ал эч кандай бул тиги промышленный жана колдонууга өндүрүшкө болбойт. Тем более жанагы частный сектор, жеке менчик үйлөрүбүздүн баарын жагып атпайбыз. Ал жанагы эми кыргызча айтканда ис деп коюп атпайбыз. Ис деп өлүп калып атат далайлары. Ошол чыгып атканда 82,8% ушундай болуп атат. Эми бул жерден чыккандан бардыгы бүт неме болуп атат. Анан жанагы жеке менчик үйлөрдүн бардыгы толуп кетти. Шаардын тегереги анын баары чыгып атат. Ошону менен шаар дүйнөдөгү жанагы эң булганыч шаар деп ыштын көбүнөн. Анан тиги транспортный средство машиналардан да чыгат содова. Бирок ал углеводдордон, алардан да чыгып атат. Эми муну кара кечени биз ишке киргизгенде биринчи жолу биз ошол тиги синтетический нефть алып атабыз дагы. Бул Фишер-Тропше деген метод менен алып туруп, ошондо дизель, неме, бензин, газ, реактивный топливо, топочный жанагы мазутта тиги топливолор кетип атат. Анан өзү полукокс калып атат. Ушуну алгандан кийин биз эми карап туруп жанагы газды дагы бир жолу неме кылалы деп туруп эле ошол жерде газотурбинный койгондон кийин ал газотурбинныйдан электр энергиясын алып атабыз. Бир жагынан полукоксту койгондо паратурбинныйдан ошо экөөнү кошкондо 23 миллиард киловатт часов энергия келип атат. Бул Кудай бурса ушул жакшылап ишке киргенде 3 жылдан кийин могу өзүнүн жемишин бере баштайт. Асен ага, сиз абдан маанилүү, керектүү, келечектүү долбоор жөнүндө азыр сөз кылдыңыз. Студиябызга келип, атайын ушундай ойлоруңуз менен долбоорлоруңузду жазып аткан иштериңиз жөнүндө кабар бергениңизге рахмат айталык. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн мамлекеттик органдардын коомдук кеңешинин төрагасы Асен Аракеев агабыз болду. Саламатта калыңыздар.